Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар менен көп иштешип калдым да. Анан ушунчалык жакшы адамдар экен, эч акча сурашпайт экен да, ушул иш сурашат экен. А Кыргызстанда ушул механизм жок экен да. Мүмкүнчүлүгү чектелгендерди жумушка алуу, аларга шарт түзбөйбү? Алардын даже ушундай бизде Советтер Союзунан келген аябай жакшы баягындай өндүрүштүк комплекстер бар экен, жатат жөн элечи. Госзаказ жок экен, тендерлерге катыша алышпайт, баягы жакшылап. Анан кийин эми Кудайым буйрса ошонун проектисин мен чыгарайын деп атам. Баягы мамлекеттик баягы государственное частное партнерство деп коет атпайбы? Ошону жөнөкөйлөтүп, ошол мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын ошолордун өндүрүштүк эмелерине, учрежденияларына тууралап беришибиз керек экен да. Себеби алар чынында чоң госзаказдарды аткарыш үчүн мурда Советтер Союзунун мен практикасында аябай карап чыктым да. Баягы аралашыш керек экен да башка жарандык коом мененчи. Ошондо бири-бирине аябай пайда алып келип, анан баягы экономический потенциалын көтөргөнгө болот экен да. Ошол проектни биринчи чыгарсак деп атам. Анан экинчи баягы аялдар мага көп кайрылат да. Экономикалык потенциалын көтөргөнгө аялдарда аябай аракет күчтүү, бирок билим жетпейт. Мамлекет жардам бербейт. Мисалы, аял киши даже бизнес-план жазам десе, каяка барып жазат? Компьютери жок, англисче мисалда которо албайт, бирөө үйрөтө албайт, финансовый план жаза албайт, эсептөөсүн чыгара албайт. Ошондойго мамлекет тарабынан өтө чоң көмөк көрсөтүлүш керек. Көп өлкөлөрдө ушул аялдык ишмердүүлүк жөнүндө өзүнчө мыйзамдар бар да. Демек аларга окутуп, үйрөтүп, мисалы жолун көргөзүп, окутуп, мисалы жок дегенде бекер ошо чогула турган бир имарат бергенге, ар бир айыл өкмөттө. Жок дегенде ошо имаратта компьютер болсо, жок дегенде ошол келип налогдорун, салыктарын кандай тапшырыш керек. Эгерде аял киши башка иши жок аялдарды жумушка тартып атса, анда салыктардан кандай жеңилдиктерди бериш керек. Себеби аял кишилерге оорураак да, өзүнүн табигаты аялдык ошондой. Ал ишмердүүлүктү баштаганда эле тез көргөндөр келип эле текшерип баштаганда аял киши уже чыдай албай калат да. Ошондой нерселерди нивелировать этиш керек. Мен ошого азыр биринчи кадамдарым ушул болот деп ойлойм.